Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн мен сиздерге түрк элинин пиде аталган тамагын жасап бермекчимин. Бизге керектүү азыктар: болгарский, пияз, тоок эти, жүгөрү, помидор, кинза, томатный паста, чеснок. Биз бул тамак үчүн камыр жасап даярдап алыш керек. Бизге керектүү нерсе un, туз, май, суу жана дрожж керек. Камырды даярдап алабыз. Камырды даярдап болгонубуздан кийин үстүнү пленка менен жабып, холодильникке 30-40 мүнөткө салып коебуз. Камыр даяр болгончо биз начинкасын кууруп алабыз. Татмактардан биз туз, кара мурч жана куриный приправа салып алабыз. Камырыбыз ачыды, колубузду майлап, зубала кылып алабыз. Үстүнө ундан сеип алабыз. Камырды жаап алдык, эми начинкасын салып алабыз. Üstüne жумуртканын сарысын сүртүп алабыз. Духовкабызды 180 градуске кызытып алабыз. Кызыгандан кийин 20-25 мүнөткө салып пышырабыз. Пишип калгандан кийин үстүнө сырды салып, сырды эригүнчө духовкага салып коебуз. Пидебиз даяр болду.